Урматтуу бүтүрчүлөр, бүгүн биз сөзүбүздү инженердик техникалык жана экономикалык адистиктерге тапшырып жаткан абитуриенттер үчүн жалпы республикалык тестирүүлөөдөгү математика боюнча предметтик тест жөнүндө улантабыз. Математика сабагы боюнча предметтик тесттин милдети бир кыйла олуттуу математикалык базалык даярдыкты талап кылган адистиктер боюнча кийинки окууга даярдыкты текшерүү. Математика боюнча предметтик тест 40 суроодон турат. Аны аткаруу үчүн 80 мүнөт убакыт берилет. Ар бир суроолордун, ар бир тапшырманын жоопторунун варианттары каралат. Алар А, Б, В, Г. Сунушталган жооптордун варианттарынын ичинен бирөө гана туура жооп болоорун эсиңизден чыгарбаңыз. Суроого жооп берүүдө сиз тапшырманы жооптордун бардык варианттарын кылдат окуп чыгып, сунушталган жооптордун варианттарынын ичинен бирөөнү гана тандашыңыз керек. Тапшырмаларды аткаруу жана башка ар кандай эскермелерди жазуу үчүн сизге берилген таза барактарды пайдаланыңыз. Математика боюнча предметтик тесттин тапшырмаларын аткаруунун үлгүлөрүн карап чыгалы. Биринчи тапшырма. Эгер f функциясы косинус квадрат x минус синус квадрат x'ке барабар болсо, анда f функциясынын эң кичине мааниси барабар минус 2-ге, минус 1-ге, 0-гө, 1-ге. Чыгарылышы. Биринчи ыкма. Косинустун кош бурч формуласы боюнча косинус квадрат x минус синус квадрат x барабар косинус 2x. Анда f функциясын косинус 2x'ке барабар деп жазып алабыз. Косинус функциянын маанилеринин областы минус 1-ден 1-ге чейин. Демек, бул функциянын эң кичине мааниси минус 1-ге барабар. Минус 1-ди жооптордун варианттарынын ичинен карайбыз. Туура жооп бул Б. Экинчи ыкма. Негизги тригонометриялык теңдештикти жазып алалык. Бул синус квадрат x плюс косинус квадрат x барабар 1. Негизги тригонометриялык теңдештикти колдонуп, синус квадрат x-тин ыкмасын 1 минус косинус квадрат x-ке алмаштырабыз. F функциясы төмөндөгүгө барабар косинус квадрат x минус 1 минус косинус квадрат x. Кашаны ачабыз. Анда косинус квадрат x минус 1 плюс косинус квадрат x алабыз. Кош мүчөлөргө келтирип, 2 косинус квадрат x минус 1-ге келебиз. Косинус квадрат x 0-дөн чоң жана барабар, 1-ден кичине жана барабар болсо, анда барабарсыздыктардын касиеттерин колдонуу менен ушул кош барабарсыздыктын бүт компоненттерин 2-ге көбөйтөлүк. 2 косинус квадрат x 0-дөн чоң жана барабар, 2-ден кичине жана барабар. Ушул эле кош барабарсыздыктын бүт компоненттеринен 1-ди кемитебиз. Анда төмөндөгү кош барабарсыздыкты алабыз. 2 косинус квадрат x минус 1 минус 1-ден чоң жана барабар, 1-ден кичине жана барабар.
2 косинус квадрат x минус 1 функциянын эң кичине мааниси минус 1ге барабар. Бул жоопту жооптордун варианттарынын ичинен карайбыз. Туура жооп минус 1. Б варианты. Айрым суроолордо берилген тапшырманын шартында сиз кээ бири туура, башкалары туура эмес болгон ырастоолорду карап чыгасыз. Ал ырастоолор рим цифралары менен номерленген. Мындай тапшырмада туура жооп болуп, ошол берилген тапшырманын шартында туура болгон ырастоолорго гана саналат. Ушул типтеги тапшырманы карап чыгалык. Эгер f функциясы x квадрат минус 6x плюс 10 катары аныкталса, анда төмөндө берилгендердин кайсынысы туура? Биринчи ырастоо. F функциясынын графиги болуп, парабола саналат. Экинчи ырастоо. F функциясынын графиги OX координаталык огун эки чекитте кесип өтөт. Үчүнчү ырастоо. F функциясынын эң кичинекей мааниси 1ге барабар. Жооптордун варианттары. А варианты 1 жана 2 гана. Б варианты 1 жана 3 гана. В варианты 2 жана 3 гана. Г варианты 1, 2 жана 3. Чыгарылышы. X квадрат минус 6x плюс 10 функциясы квадраттык функция. Квадраттык функциянын графиги болуп парабола саналат. Демек, биринчи ырастоо туура. F функциясы x квадрат минус 6x плюс 10 квадраттык үч мүчө катары берилген. Бул квадраттык үч мүчөнүн дискриминантын табалык. Дискриминант барабар. Минус 6-нын квадраты минус 4 көбөйтүлгөн 1 көбөйтүлгөн 10 барабар. 36 минус 40 бул минус 4-кө барабар. Демек, дискриминант терс мааниге ээ. Парабола OX координаталык огун кесип өтпөйт. Экинчи ырастоо туура эмес. F функциясынын эң кичине маанисин табуу үчүн квадраттык үч мүчөдөн толук квадратты бөлүп чыгабыз. Ал үчүн x квадрат минус 6x плюс 10 квадраттык үч мүчөнү төмөндөгүдөй кылып жазып алабыз. X квадрат минус 2x көбөйтүү 3 плюс 10ду 9 жана 1 санын суммасы катары белгилейбиз. 3 квадрат плюс 1. Бул x минус 3 кош мүчөнүн квадраты плюс 1. Ошентип биз x минус 3-түн квадраты плюс 1-ди алабыз. F функциясынын эң кичине мааниси x барабар 3 болгондо болот. Ал 1-ге барабар. Үчүнчү ырастоо туура болуп саналат. Демек, туура жооп бул биринчи жана экинчи ырастоолор. Жооптордун варианттарынын ичинен туура жооп бул Б. Кийинки тапшырмага өтөлүк. Эгер жогорудагы сүрөттө x, o, y
координатасынын тик бурчтуу системасында функциянын графиги берилсе, анда бул функциянын туындусу кайсы аралыкта оң мааниге ээ? Аралыктардын варианттары: -3төн 3кө дейри, -3төн 2ге дейри, -2ден 2ге дейри, -2ден 3кө дейри. Чыгарылышы: эгер функция кайсы бир аралыктарда өссө, анда анын туындусу оң болот. Демек, функция өскөн аралыкты көрсөтүү керек. Башкача айтканда, анын графиги болуп өсүүчү сызык саналат. Андай аралык болуп, -2ден 2ге чейинки интервалы саналат. Туура жооп В вариант. Кийинки тапшырмага өтөлүк. Эгер жогоруда берилген сүрөттө X, O, Y координатасынын тик бурчтуу системасында F функциясынын туындусунун графиги көрсөтүлсө, анда F функциясы кайсы чекитинде минимумга ээ болот? Чекиттердин варианттары: бул А, Б, С, Д. Чыгарылышы: минимумдун жетиштүү шарты. Эгер X нөлүнчү чекитинде F функциясынын туындусу минус белгисин плюс белгисине алмаштырса, анда X нөлүнчү чекити функциянын минимуму болот. Жогоруда берилген туындунун графиги боюнча, туунду D чекитинде минус белгисин плюс белгисине өзгөртөт. Демек, минимумдун шартына ылайык F функциясы D чекитинде минимумга ээ болот. Жооптордун варианттарынын ичинен туура жоопту карайбыз. Туура жооп Г. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, тесттик тапшырмаларды туура аткаруу үчүн бир катар эскерүүлөрдү силерге сунуштайбыз. Математика боюнча тапшырманы аткарууда сиз чыгаруу үчүн берилген таза барактарды пайдаланасыз. Ал баракка сиз эсептөөлөрдү жүргүзөсүз. Сүрөттөрдү, схемаларды чийесиз жана башкаларды аткара аласыз. Тест менен иштөөдө чыгарууну толук жазуунун кажети жок. Муну эсиңизден чыгарбаңыз. Канчалык аз жана кыска эскермелерди жүргүзсөңүз, ошончолук көп убакытты ошол тапшырманын үстүндө иштөөгө жумшай аласыз. Ошончолук жыйынтык жогору болот. Эгер тапшырманы чыгарууда өтө көп эсептөөлөр аткарылса, анда ошол жерден токтотуп туруп, берилген шарттарды кайрадан окуп чыгуу керек. Балким сиз суроону туура эмес түшүнүп алган чыгарсыз. Жооптордун бардык варианттарын окуп жана анализдеп чыгуу керек. Себеби туура жооп менен катар алардын арасында типтүү каталарды аткаруунун жыйынтыгында алынган варианттар да болушу мүмкүн. Ушуга дагы көңүл буруңуздар. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар.